арака тойгулаттарды чыгарсыңар. Постоянно ушинтсалар. Что ты снимаешь, мошенник? Тартып берсең болду. Неге? Қанша қолың дейсің? Не oldu? Ne olsa? Tartsana kolunu. Biz gidelim oğlum. Tartsınlar tütkülün be. Oldu ki. Tak. Жалаңы не, ошо тоодон, ойдон түшкөндөр түшүп атат. Эки жактан келгендер биз менен калып калышыбыз керек. Ne oldu bu yakta? Айылдын маселесин чечпейт конкретно. 2015-жылы биз Россияда жүргөндө бул айыл өкмөттүн башчысы ошол кездеги баары башында туруп биздин үйдү сатып беришкен, өз билимдикти алышып. Наволокада үйдү? Ооба, өз билимдик кылышып, мен жокто үйдү сатып беришкен. Ким ушул Оростен айыл өкмөтпү? Жок, 2015-жылы турган айыл өкмөтү. Улан Саадалиев турганда сатылган. Башында. Ошо турганда сатылып кетип, ошондон бери мына 35 миңден пай инстанциям төлөп мен эң акыры Верховный сотко 35 миң төлөй албай, азыр соттоша албай отурам. Уголовный дело ачтыргам, Садыр Жапаровка чейин бүт жака кайрылгам. Губернаторга чейин, бирок үйдө өзүбүз туруп атабыз. Үйдү биз келгенде ошо кездеги депутаттар үйдү кайтарып беришкен. Ошо барышып, үйдү алып беришкен. Ошондон бери үйдө турабыз, бирок үйүбүздүн башы чыга элек. Переоформление боло элек. Сатып алган киши кайтыш болуп кеткен. Үй ошо кишиде туруп атат, ошо кишинин намында. Уголовный дело ачылган, бирок уголовный делобуз каралбайт. Сокулук ровдда жатат. 7 жылдан бери прокуратурага кайрылдыңар беле? Прокуратура бүт жака кайрылды. Бүт жака. Губернатор эч жак калган жок. Целый документ уже собранный. Все Жапаровка кайрылды. Эң акыры. Что ты снимаешь, мошенник? Тапла айлыкны заказ берди. Заказ берди. Айлыкны заказ берди. Бүт ушундай бияк. Bizdeki mafya kaçan bir dört çınarsa? Айыл өкмөтү сыз ичип алгондо эле арака тойгузуп турушу чыгарып коет. Постоянно чыгарып коет. Арака ичип туруп, арака тойгулаттарды чыгарсыңар. Постоянно ушинтсалар. Айыл өкмөтүбүз арака ичилип, постоянно ушундай болгон эле ушундай. Айыл өкмөттүн дежурный. Арака тойгузуп чыгарып коет постоянно. Нормально экен да. Кашалектор. Yaşat geldi. Kaçtık. Орос провокаторлар. Орос эле башынан эле ушундай. Оростон башкасы. Орос эмес, Оростон башкасы.
Bir gram cer satkan emez. Ömür boyu bunu eriyeceğiz. Görüyoruz ülkene gitti. Adam 40 yıl emgek battırır. Anam bizde mafya, Novopavlovka mafyası kaçan bütün. Kaçan bütün. Cetti oğuzı eldim var kaçadık. Olmaca hiç kimde işletmeye koydu. Yer al satışlar böyleydi. Bu ne degen şundu. Barın tekşersin kim kança yer attır, kim kança yer sattır. Oşolordu tekşeriş gerek. Oşolordu kamaş gerek. Eldin yoksulluğunda. Жол жақта елді тарт, жол жақта. Мындай жашоо жок, иштерде эле жүрөбүз, жумушка келгенде. Жок, мындай эмеңерди, силер претензияңарды конкретно сформулировать этип айтып коечу, мен түшүнбөй атам эмнеге. Жакчы, мындай конкретный претензияңарды айтсаң, силер үлүш жерди талап кылып атасыңарбы? Эмне болуп атат? Ушул Новопавловка айыл өкмөтүндө даярка болуп иштеген, анан кийин берде деген кооператив мурунку үлүш жердин ээлери, азыр ээлерине ээ кылбай туруп эле берде деген эки кооператив бар да. Аркар ак эмгек деп эле булар кооператив болуп алган Красный Зарядан бөлүнүп эле. Анан бул эки кооператив азыр соттошуп атат. Анан соттошкондо эмелекдей аялдарды жалдап алышкан буларчы. Анан ал жалдап алгандын бирөөсү болсо жанагы эмеле Жайлобай деген азыр түрмөдө жатат. Анан азыр деген ороз жалдап алганда бул аялдарды анан кийин келип алып эле ушундай кылып эле могул аялдын өткөндө да ушундай кылып ызычуу кылган, бирок бул аялдын эч трудовою жок болуп чыккан. Бул энелик укуктан ажыраган ичинде? Бул деген эч жерде иштебейт. Бул энелик укуктан ажыраган аял. Муну деген булар айыл өкмөттөгүлөр жалдап алган. Биз келсек айыл өкмөткө даже киргизбейт. Бул деген ушинтип эле ар кимди жаман сөздөрдү айтып, ар кимге ушинтип кол салып, ар кимди сабап эле ушинтип жүрө берет. Жаңы эле түрмөдөн чыккан бул жерди сатып ийипчи. Жерлерди мошенство менен сатып. Анан кийин мунуку деген мындай трудовой жок болуп чыкты. Трудовой жок болгондун негизинде бул эми азыр чычалап ушинтип элдин баарын сабап 498ден бул трудовой жок болсо деле кызыл китеп алып, жашыл китеп алып 48 участок сатып, Учкун деген айыл бар, аерден 14 участок сатып, мынакей бул прокуратурага барсак деле, акиматка барсак деле, милицияга барсак деле, буга эме да, жашыл свет да, кай жерине барса эле ушул аялды жалдап алышат, ушуну жөнөтүп коюшат, эч кандай буга текшерүү жүргүзбөйт. Буга жокотуп, буга деген эч кандай буга эме жок. Эмелер сатып ийет, а бизде Мына ушундай окшогон, ушуга окшогон аял сатып ийип эле. Очередте сүйлөшөлүчү, кел. Буга бул деген ушундай жерлерди жана 498ден 48 участок сатат. Бул колхоздо иштеген эмес, трудовой жок, муну айтып атам. Анан кийин муну деген айыл өкмөт жалдап алат, мунучу. Жалдап алып эле анан кийин айыл өкмөт жалдап алгандан кийин буга бүт красный эме кылып койгондо, жол кылып койгондо бугачы. Жолу ачык, мунун деген чөнтөгү толтура акча. Анан кийин арактан берип коюшат. Милицияларга барса деле буга ак жол, прокуратурага барса деле ак жол, сотко барса деле ак жол болуп эле. Бул эч кимге баш ийбей атат азыр. Бул мына ушундай, түшүндүңүзбү? Келиңиздер, ким сүйлөйт? Сен неге келдиң балам? Мен блогермин. Биякта ошол чакырсыда эмне болуп атат? Кел, тарт депчи. Сен блогер болсоң, биздин мына колхоз Красный Зарянын ак эмгек дегенди бизден талашып ушулар мына азыр. Ошо эки тарап айткылады. Аркар. Силер аркар. Эски аркар. А Сен документиң барбы? Жок, эмне эле Биринчи көрсөтсүн. Кандай кыйын болбой коет. Жок, силер айтчу сөздөрдү айта бергиле да. Айта бергиле да. Агырдын тымагында блогер. Эмне документ көрсөтөңүзгө? Аркар экенин айтып койгон. Мен журналист эмесмин, блогермин. Мен макул анда. жардам бер балам, блогер бол. Айтпайсыздар, эмне болду? Проблемаңды айт. Проблемасы айтпайсызбы? Айттык го. Бизде ушундай көйгөй болуп атат. Могу Новопавловка айыл аймагы чоң, эң жакшы Союз учурунда Москвада доске почета турган аймак. Муякта бир 30 жылдан бери мафиялар бар. Кетпей атат, келип улам бирөөлөрдү иштетпейт, келип колхозниктер асылат, жерлерин колдон алат. А элди ким багат? Биз бакпасак, муну карапайым эле бакпаса ким багат?
Биякта кабинетте отурганда кресло талашкандар багабы элди. Качан муну Новополов? Ошо кимге претензияңар, кимге атын айтпайсыңар мына? Коркуп атабыз, айта албай атабыз. Бул не проблема билиш үчүнчү. Ал эртең мени кайра мүмкүн өлтүрүп коюшат. Менин үйдө 5-6 неберем бар, бала бакырам бар. Мен простой эле карапай эл менен кошо дыйкан чабан кишимин. Коркуп атам, мен деле коркуп атам. Уже булар тетек эмес, уже мындай эле адамдар. Азыр эки топ, мен түшүнгөн боюнча бул тарап башка болуп атабы? Булар баары бир жер. Мен де коюйм. Мен эки жакка тең кошулбайм да. Мен 30 жылдан бери ушу Новополовкадамын. Жител. Пропискам да бар. Квартирада жашайм, балам. Мынакей кызыл китебим бар, тети Учкун 2-де 2003-жылы алгам кызыл китеп да. Ошол кызыл китебимен өзүмдүн жериме эметилген, бирок решениясы кичине неме болуп атат да, туура эмес кылып коюшкан. Бирөөнүн үстүнө минип алдың да, эми ошо решениямды бербейт. Ушунча жылдан бери жүрөм, квартирада жүрөм. Аякты салып койсоңор түттүрөбүз дейт, ушинтип эле жүрөбүз балам. Эмне деген бул ким күнөөлүү билбейбиз. Мына жаңы ротация болду, айыл өкмөтү келди, мынакей ротация кылышты. Эми буундан үмүт кылсак, бу деле кайра чегинип атат го, ким күнөөлүү билбейм балам. Жүрөбүз, темселеп, алды больницага жатып атат, ооруп жатып атышат мынакей. 19 жылдан бери Садыр Жапаровго да кайрылдык. Баарына арыз жазбаган арызыбыз калган жок. Мына азыр прокуратурага жолугуп сурасам, эже комиссия түзүлүп атпайбы дейт. Как раз айыл өкмөтү жер адистери жүрүптүр, аларды беттештирсем унчукпайт кайрачы. А келсең эле комиссия жүрүп атат дейт. Эч кандай комиссия жок мына балам. Мен ким иштеп атат? Бияк иштеген жок эчтеке. Иштеген жок. Хорошо. Эми элге комчулукка мен жардам ошол эле да чыгармай. Чыгарып беришке жардам берип кой балам. Себеби жакшы адамдардын баары түрмөгө толуп кетти. Анан жаман адамды камаш кийин болот экен. Бир эле ушундук Кудайда болуп атат, анан силерге окшогон балдар да болуп атат садака. Бекеринен 15 жыл сактап келди ошо жерди. Эми мына алып элге берем деп атканда аны камат этишти да. Хорошо. Тиги президенти да кошулап келген болчу. Кирип, анан муну камат этишти. Эми аларды камат этишти. Буга шанс бербей койду көз регистр тагып. Мурунку айыл өкмөттөрдүн фотосу. Анан бул келип эми элге жардам берем деп турганда муну да кетиребиз деп. Элге жардам берегин деген айыл өкмөтү болобу, башка болобу иштесин балам. Баары эле жаман болсо анда ким иштейт? Иштесин. Мен ушундай деп айтам. Атың ким сен? Улукбек. Улукбек. Макул атыңа Улукбек жакын болот. Сен сүйлөсөңөр? Сүйлөгүлө айтып келе жайлан айтып. Эмне деп сүйлөп? Сүйлөй болгонуңду сүйлөбөй. Bizim председатели. Никакой не виноват, ничего нет. Люди, вот эти мошенники, всю землю захватили, а на шею Жайлова сделали. Жайло ни грамм землю не продавал, никому ничего не давал. Колхозниклерді, наоборот, поддерживал. Аренда беріп бесплатно иштейчибиз. Вообще безде. И этот председатель, Орос тоже хороший, он как не придем, он нас принимает, он молодец везде. Помощь дает, помощь людям помогает, все делает нам. Он молодец, Орос. Хороший председатель. Он не знает, каждый раз приходим, у нас все нормально. Мы много лет работали, вот наши трудовые. 76-го года мы работали, до 96-го года. Наши земли до сих пор мы пользовались, а теперь отбирают. На основании чего и почему мы сами не знаем. Сегодняшнее собрание, к чему клонили, мы не знаем. Вот сколько лет мы работали, уже книжка уже порвалась, а мы еще ходим. И за что забирают наши земли? Мы этой землей кормим своих детей и наше государство. Наверху земли забрали, мошенники дома построили. Теперь эти забирают, чтобы мошенники дальше пошли строить. Сейчас дорогу будут делать, чтобы быстро, хорошо ездили мошенники, да? Земельные аферисты. Земля Аркар мы никому не дадим. Это земля Аркарский. Аркардың жери, балам, Аркардың жери. Мына бала, мындай bizim пайщик карточкамыз бар. Біз иштеген, біз алған жоқ. Мы должны это все получить. Вот так. Это наше право. Тартып берсең болбойт. Неге? Тартчы колуңду сени. Не oldu? Ne olsa? Tartsalar kolundu. Eме ziyan keltirdi.
Меники бүт зафиксировано азыр. Чакырбайсыздар, задержать этпейсиңби? Жок, муну азыр эме арыз жазам мен. Жазыңыз. Жазам, алып келесиң кагазыңды. Кагаз алып жаз. Жазадым. Тура чуч. Нерек? Biz свидетель болабыз. Тартчылар, түткүлөнбө. Oldu şey. Bu eldi kemen bayağı atıldı. Билесем, о, чара көрүп койгоч, мен чапты. Бетке чапты. Телефонумду кулатты. Менде бүт фиксированный бар. Арыз жазам, мен мону токтот, менден ал сал десем, не реагирует. Жок, жүрбөйт дагы эле. Тут все журналисты, все мошенники. Сейчас они у тебя. Романе пойдем. Отец, Романе едем. Пойдемте. Нет, Романе. Сокулка чугли. Сокулка. Им 10 за меня. Им 10. Им 10. Asıl dur yaptık. Где хочет, он не снимает. Ошода. Он пусть снимает, это он каждый за это снимает. Не надо на него налетать.